Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Политклиника медиасынын сереп берүүсү. Биз мурдагы берүүлөрдө креативдүү экономика жөнүндө сөз кылдык эле. Эми жашыл экономика темасына кайрылалы. Биздин студияда мейманда жашыл экономика боюнча адис Айдарбек Байдөлөтов, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Айдарбек мырза, айтсаңыз, дүйнө жүзүндө жашыл экономика деген тема азыр козголуп, кеңири иштер жүрүп жаткан экен да. Анан биздин билишибизче, маалыматтарга караганда жашыл экономика бул ошо жаратылыштын өзүнөн алган энергия, күндөн, шамалдан, башка булактардан алган энергия экен да. Ушул тема жашыл экономика биздин Кыргызстанда кандай жүрүүдө? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Бул жашыл экономика бул кеңири азыр дүйнөдө кеңири жайылып атат. Жашыл технологияларды колдонуу, кайра жандандыруу энергиясын колдонуу, анан жашыл технология десе эле бир-эки направление эмес, бул түшүнүгү кенен да. Буга биз кайра жандандыруу, күн энергиясы болобу, суу энергиясы, шамал болобу, биогаз, кайра жанагы колдонулган нерселерди кайра иштетүү баардыгы бул жаратылышка шайкеш келүүчү жашыл технологиялар, жаратылышка зыян келтирбөөчү, ошол эле жанагы саркынды сууларды тазалоо болобу, негизи эле ошо абаны тазалоо, булганычка алып келген нерселердин баарын тазалоо, бул кеңири ала берсе болот да, буга жанагы жылуулук материалдарды чыгаруу. Анан бул тармакта биз 7 жылдан ашык бул Кыргызстанда иш алып барып атабыз. Биздин негизги биз билген тармакталар бул негизинен күн энергиясын колдонуу. Кыргызстанда ошо 300дөн ашык күн бар. Дүйнөлүк мен алып көргөндө бизде жылына 300дөн ашык күнөстүү күн болуп эсептелет. Бул абдан жакшы көрсөткүч да, бул мындай көп энергияны колдонуш керекпиз. Андан тышкары Кыргызстанда чоң потенциал бар, бул гидроэнергетика, потому что бизде Тоо Ташта суу көп. Кичинекей дарыялардан баштап чоң дарыяларга чейин бар. Буларды үнөмдүү туура колдонсок, биздин бүгүнкү күнгө яралып турган могу энергия кризистен чыгууга бирден бир жолдор бар да. Андан тышкары бүгүнкү күндө ишкерлер Кыргызстандын улум бурчтарынан изилдөө жүргүзүшүп, шамалды изилдешип атат. Менин билишимче ошо биринчи проекттер Кудай буйрса мынакей башталган турат да. Андан тышкары ошол эле жанагы желим пластик бөтөлкөлөрүн кайра иштетүү, бул деле ошо жашыл экономикага алып карасак болот. Бул ошо зыян келтирбөө, жаратылышка жакшы нерселерди берүү да. Сууларды кайра тазалоо, саркынды сууларын. Бизде азыр бул деле чоң көйгөй. Өзүңүздөр билгендей, баягы бир убакта биздин мигранттардын баары четке чыгып, анан бир жакшы жери ал жактан барып жакшы нерселерди көрүп келишип атат да. Көрүп келип, анан бул айыл жергесинде баары эле келип үйлөрүнө душ, анан баягы кир жуучу машиналарды коет, анан мындай кылат, анан чыккан суулардын баары эле саркынды суулар бүгүнкү күндө чоң ошолорду кайра иштетүү жаратчу нерсе да. Себеп дегенде кошунасы септик кылышат да, бул кошунасы буга жакыныраак жерге кудугун казып, түтүгүн кагып, ошол жактан суусун ичип, анан бул бирден бир чоң проблемаларга алып келет. Себеп дегенде бул адамдын ден соолугуна зыян. Бүгүнкү күндө биз муну сезбесек да, биздин балдар, биздин неберелер, кийинки урпактарга бул өтө зыяндуу, жакшы эмес нерсе да. Анан ошол бүгүнкү күндө ошо орчун маселелердин бири ошол жашыл экономиканын дагы бир тармагы. Бул ошо саркынды сууларды сөзсүз жок тазалаш керек. Сиз ошол жашыл экономика тармагында бир канча жылдан бери иштеп келе жатырсыз да. Сиздер кайсы энергия булактары менен иштейсиз? Бизде негизгисинен ошо күн энергиясын колдонобуз. Күн энергиясын, анан кийин абандагы болгон жылуулукту дагы кайра иштетүү деп коет. Муну эме деп коебуз да. Эшикте абанын температурасы -градус болсо дагы, минус болсо дагы жылуулуктун калдыкча бөлүктөрү болот да. Ошону тепловой насос деп коет. Ошол аркылуу ошо абада жылуулукту алып туруп, аны кайра ысытып, имараттарды жылытууга, ысык сууга колдонсо болот да. Бирден бир немеси. Бул деген экологически таза. Анан кийин
үнемдүү технологияларда болуп эсептелет. Себеп дегенде мындай алганда 1 киловатт электр энергияны колдонуу менен биз 3, 4, 5 эсеге чейин ошол көбүрөөк энергия бөлүп чыгарган технологиялар бар да, булар деле жашыл технологиялар. Анан энергия үнөмдүү технологиялардын А++, жана 3+га чейинки категорияда бул өтө экономдуу, сарамжалдуу пайдалануу да. Мунун кандай жашыл технологияларга, жашыл экономикага кандай тиешеси бар деген болсок, мисалы мындайда биз бир имаратты жылытыш үчүн көмүр жагып, мисалы үчүн көмүр жагып жылытып аткан болсок, 100 киловатт энергия керек болуп турган болсо, бул электр энергиясын колдонуу менен, ошо тепловой насостор менен, жылуулук насостор коебуз. Ошону колдонуу менен 4-5 эсеге чейин аз колдонсо болот да. Соответственно, бунда ошончого кыскартуу, бул энергияны, электр энергияны биз бул жерден коротуп, анан көбүнчө айтып атпайлыбы, биз баары зыян келтирген жокпуз жаратылышка, биз түтүн чыгарган жокпуз, көмүр жаккан жокпуз депчи. Бирок, мисалы үчүн Бишкектин алкагын ала турган болсок, бул электр энергияны биз каяктан алабыз? Баарысы ТЭЦтен алабыз. Токтогулдан бияка деле келбейт. Негизинен ошо чүйдө Бишкекте бул ТЭЦтики. А ТЭЦ кайра эле ошол көмүрдү жагат. Түтүн кайра эле чыгат да. Бул баягы бүгүнкү күндө децентрализация кыла турган болсо, имараттарды жанагы жылуулутканын, ысык суусунун баарын децентрализация кыла турган болсо, ТЭЦке кошулбай, аларга нагрузканы да сайтабыз. Бул жана күн технологияларын, жылуулук насосторун колдоно турган болсок, баягы энергияны үнөмдүү сарптап баштайбыз, үнөмдөй баштайбыз да, сарптоосунчу. Ошону менен биз нагрузканы азайтабыз да. Бул биздин кошкон салым болот да. Ошондой эле күн технологияларын колдонуп атпайлыбы? Күн технологияларынын жакшы жери бул күн нуру тийгенде суу эки түрү болот да, бул күн технологияларынын. Биринчиси сууну жылыткан, бул күн коллекторлор деп коет. Сууну жылып чыккан сууну биз жана жылытканга, ысык сууну жылытканга же болбосо баягы отопленияга колдонсок болот. Комбинированный кылып туруп, анан ошону эле биз жана жылуулук насостор менен кошуп колдонгондо бул чоң үнөмдүүгө алып келет. Анан жаратылышка дагы зыянын азайтат, выбростор жок болот, түтүн жана СО2 деп эмелер болуп эле ошолордун баарын азайтат да. Анан эгер ошол технологияларды колдонбой эле башка технологияларды колдонгондо ошол эле газдан чыккан түтүн көрүнбөйт, бирок газдар чыгып атат да. Көмүр же болбосо башка нерселер жакканда жаратылышка зыян да. Анан бир мисал келтирип кетейин да. Бир ишканага биз чоң көлөмдөгү сол күн коллекторлорун койгонбуз да. Мен азыр атын айтып эле коеюн. Ал жерде чоң аянтта чоң көлөмдө коюлган. Ошол ишкана суунун чоң көлөмдө ысытып алып туруп, андан баягы энергиясы жетпей калганда газ менен же башка нерсе менен жылып туруп, анан кийин баягы тегерек четиндеги жашоочуларга ысык суу берет да. Анан бул жерден айтайын дегеним, сандар менен айта кетейин дедим да. 7 айдын ичинде ошол имаратта, ошол ишканадагы, ошол 7 айдын ичинде ошо 1000 квадрат жерден бөлүнүп чыккан энергияга энергияны билесиздер менен килокалорий менен эсептейт да. Анан ошол килокалорий менен эсептеп туруп, мынча килокалорий, баланча килокалорий чыккан выработкага эквивалент кылып кайра эсептеп көргөндө көмүргө эквивалент бар да, бул газ менен же болбосо электричество же башка менен салыштырганда, бул көмүргө салыштырганда бул 750 тонна, калп кылып айтам, 7,5 айда 550 тонна көмүрдүн эквиваленти экен да. Бул баягы коюлган технология турат ордунда, эч кандай түтүн да чыгарган жок, булганыч алып келген, эч кимге жолтоо да болгон жок, эч ким жолун да тоскон жок. Эми 550 тонна көмүр деген бул эмне деген көлөм? Муну биринчи теги башына барып кайрыла турган болсок, муну теги бир тоодон бир жерден барып туруп, баягы жаратылышты бузуп туруп тазалаш керек биринчи үстүккө катмарын, көмүрдү алган жерденчи. Же болбосо шахтага түшүп алыш керек. Эми биз ачык жана скрыша кылып коет, ошонун үстүнө алып туруп, анан жаратылышты бузулуп атат да, биринчи зыян келип атат жаратылышка. Пысымлаган деп тоодон, Ал жерден Бишкектен мисалы айдап барып, чоң жүк ташуучу машина менен ошону айдап барып, ошол жерге ошону жүктөп кайра алып келип атат. Бул канча солярка жагылат барып келгенге. Экинчиден жаратылышка зыян келип атат, үчүнчүдөн жолдор талкаланып атат.
Анан алып келип туруп, муну бул жерге, бул баягы кичинекей көлөмдө нерсе эмес да, муну бул жерге үйүп бир жерге төгүш керек. Склад. Чаңыйт. Ошону төгүп атканда да, ташып атканда дагы жаратылышка зыян келет. Анан аны жагыш керек. Кайра эле. Кайра оорасың, ошонун баарын жагасың, ошончо түтүн чыгат, ошончо газ чыгат, зыянды жанагындай майда бөлүкчөлөр чыгат. Сиз жакшы билесиз өзүңүз, Кыргызстан азыр биринчи Бишкек дүйнөдө биринчи орунда турат, абанын булганчы. Анан ошонун баары абага чыгып атат. Анан ал күйүп анын кайра гүлүн чыгарыш керек. Анан кайра да утилизациялаш. Мындан карап көрсө, цепочканы карап көрсөз, тиги тоодон кас алгандан баштап кайра апарып тиги таштай турган жерге же гүл чогулткан жерге чейин төккөнгө чейин канча жумуш. Анан ошону корогон энергия, ошончо кеткен энергия алган, жанагындай биз алып аткан энергияны биз болгону жанагы күн коллекторлорун коюп туруп эле бул маселе чечилип атат да. Анан бул жерден көптөр бизге суроо берет да, бул кымбат технология экен. Өзүн өзү актай. Бул качан актайт? Анан тигиндей мындай, анан бизде салыштырганда эле да муну коюп койдуң бул канча, бул көмүр мынча турат депчи. Жана жолго кеткен, аны муну да бул берге келген баасын айтып атат, бирок кошумча болгон чыгарышаларды эч ким эсептебейт да. Анан зыян жалпы эсептейт. Зыяндыгын дагы эсептебейт, тегерек четте жашаган адамдарга зыяндуулугун эмесин, анан жаратылышка биз эртең ушу тоолордун баарын казып отуруп кийин келечектеги муунубузга эмне калтырабыз да. Бир аз болсо дагы биздин салым болсун да, биз именно ушул тармакта иш алып барып жүрөбүз да. Буга мындай кандай келип калганбыз, биз деле баягы ойлонуп, эмне кылсак, кандай кылсак бул жаратылыштага мындай зыян келтирбей турган нерселерди, жашыл технологияларды деп, анан бул ушу негизи компаниябыз түптөп жатканда миссиябыз ошондой болчу да, биз аз да болсо биз ошо жаратылышка, урпактарыбызга, кийинки нерселерге, кийинки жакшы нерселерди калтырып кеткенге биз салым кошойлу деген да. Ошо менен досторубуз менен отуруп, баягы компаниябыз түптөп атканда да өзүбүздүн миссиябыз ошондой деп алдыбызга максат коюп, анан ошо компаниябызды түптөп, анан кийин ушул тармакта иштеп баштадык эле да. Азыр ийгиликтүү мисалдар бар да, Бишкекте, башка Кыргызстан, башка жактарда. Ийгиликтүү мисалдар бар. Бул кичинекей проектлерден баштап чоң проектлерге чейин бар да. Мен жаңы эле айтып кетпедимби, чоң проект бул муниципалдык отканада коюлган да. Чоң аянтта коюлган, чоң көлөмдө сууну жылытат, чоң энергия берет да. Бул жөнөкөй жеке үйлөр болот го. 100-150 квадрат, 200 квадрат деген үйлөрдөн баштап жер тамдарда биз жана күн менен ысык суусун, отоплениясын жасайбыз. Андан тышкары рекуперация воздуха деп коет. Бул дагы өтө энергияны үнөмдөөчү технологиялар. Ар дайым биздин Бишкектин абасын жана булганчын эске алганда бул өтө керектүү нерсе. Бүгүнкү күндө анткени эшиктен баягы кир абаны ичине киргизип, абаны таза, биз ойлойбуз эшикте таза аба деп, свежий абаны имараттын ичине киргизип, анан кайра ичиндеги булунган абаны, биз эме алып койгон абаны сыртка чыгарганда рекуперация деп коет. Бул өзүнүн эшиктен кирип аткан абаны ичкеден чыгып аткан аба менен жылытып, ошону менен экономияга алып келесиз да. Бул технологиялардын баардыгы эле эмнеге алып келет? Аягында экономияга алып келет. Биз бүгүнкү коротуп аткан электроэнергияга, газга, жана башка энергия носителерге болуп аткан көз карандысты азайтуу, такыр жокко чыгарыш деген кыйын болот. Бирок ошого азайтуу жана бизге чыгып аткан эсеп жана дөмөрчөктөрдүн көрсөткүчтөрүн азайтуу да. Ошого алып келет. Анан ошол кичинекей жана сиз сурап аткан суроо боюнча ийгиликтүү проекттер, бул көптөгөн жер тамдар. Биринчи категорияда ошолор жер тамдарда. Бул Кыргызстан боюнча бар. Кыргызстан боюнча жеке үйлөрдө азыр Кыргызстан баардык эле булуң бурчтарында бар. Азыр түштүктө көбүрөөк эмче атат, активдүү кызыгуулар болуп атат бул технологияларга. Көлдө, нарында, чүйдө. Андан кийинкисилер эле бул баягы Хораке тармагында, ресторан, кафе, жанагы мейманканаларда, себеп дегенде мейманканаларда күнүгө келген коноктор бар, күнүгө ысык сууну көбүрөөк сарпташат, ал жерде душка, мунуга. Ошол жерге өтө бул керектүү жанагы ысык сууну жылытканга өтө керектүү нерсе да. Себеп дегенде бул күн чыккандан баштап күн киргенге чейинки бул энергияны топтоп, анан ошол элдер колдонуп аткан ысык сууга абдан чоң үнөмдү алып келет. Бул мынакей нарында чоң отель бар, Ошто, Бишкекте бир нече эмеде бар. Ошондой чоң именно
мейманканаларда да. Андан тышкары ресторан, кафелер Кыргызстанда баягы аты чыккан чоң ресторандар бар, чоң аянтта. Ошонун баары ушундай менен жылыйт. Анан бизде дагы бир сыймыктанчы чоң проектибиз бар. Ал болсо баягы чоң Бишкекте эле эмес, негизи Борбордук Азия боюнча ири болуп эсептелген бул Дасмия деген клуб бар да, чоң фитнес-центр. Ошол жерде бүт 6000 квадраттан ашык жер, бүт технология ошо жашыл технологиялар колдонулган да. Мындан проект мындан 3 жыл мурун бүткөн. Ийгиликтүү иштеп атат бүгүнкү күндө. Энергияны экономдоо абдан жакшы да, чоң көрсөткүчтөр бар ошол жерде. Себеп дегенде күнүгө чоң өлчөмдөгү суу колдонулат, көптөгөн кардарлар келет. Анан ал жер спорт фитнес-центр болгондон кийин бардык 100% эмес, 130% келген адамдар 100 десек бардыгы душка чөйт да. Ал жерде кээрлер 2ден 3дөн түшкөн, ошону болжол менен 130% колдонушат да. Ошол көлөмдө суунун бардыгы күн менен жылыйт. Чоң экономияга алып келет да. Анан бул жакшыл технология, бул баягы ошол курган адамдын көрөгөчтүгү, баягы жаратмандыгынан бул келип чыккан ошо бүт технологияларды, ошо жылытканына дагы, муздатканына дагы, ошо сууну тазалоо системасы дагы бардыгы ошол шайкеш жашыл технологиялар колдонуп, бүгүнкү күндө ийгиликтүү чоң проекттердин бири биз сыймыктанган бир проекттердин бири ошондон да. Андан тышкары көптөгөн проекттер бар. Анан баса белгилеп кетчү нерсе, бүгүнкү күндө менин билишимче, бул жаңы курулуп аткан көп кабаттуу имараттарда негизинен бул ТЭЦке же болбосо Бишкек теплоэнергияга кошулуп чоң баягы көйгөй жаратат да. Биринчиден баягы көчөлөрдү техусловия алыш өтө кыйын. Техусловия алганда деле баягы шарттары мындай да, бул көчөлөрдү казыш керек, асфальттарды туташтыруусу, анан кийин туташкандан кийин баягы отканал курулган отканалардын күчү жетеби ошолго. Күчү жеткен күндө дагы сиз билесиз, ал эгер ошол отканалар кошулган болсо, бул баягы кайрылуу мамлекеттин мойнуна илинген жүк болуп калат да. Себеп дегенде 3000ден ашыгыраак сом турат. Азыр тарифтер түрдүү, ар кайсы компания өзүнүкүнө жараша эсептеп чыгып атат да. Реальный гигакалория ошончо турат да. Бүгүнкү күндө биз жанагы центральный отопление кошулган кардарлар, булар төлөгөнү 1000 дотационда да. Себеп дегенде калган ортодо айырмасын мамлекет төлөйт. То есть мамлекетке бунун өтө деле кереги жок нерсе. Мындан кечиш керек да. Дүйнө жүзү негизи бардыгы эле немеден кетип атат. Биздин децентрализация болуп атат да. Биздикилер кайра баягы кошконго аракет кылып. Анан айта турган нерсем, негизи айтчу маалыматым бул болсо, ошол үйлөрдү негизи децентрализация кылыш керек да. Ар бир үй өзүнчө отопление кылыш керек, өзүнчө ысык суу болуш керек. Себеп дегенде баягы курулуш компаниялары эле мындай кылып 4-5 үйдү курат, баары эметкенче баягы котельныйдей же болбосо негизи кыйынчылык жаратат да. Децентрализация кылып койсо бул башкарууга да оңой, эсептегенге да оңой. Анан чыгашалары дагы төмөндөйт да. Анан муну эмнеге айтып атам? Биз мындан 5 жыл мурун 5 кыштады бул үй. Бишкекте 9 кабат өйдөңкү зонасында, Акмайдан өйдөрөк жакта бир курулуш компаниясы бар да. Курулуш компаниясы бул кандай айтсам, буларга баа бериш керек. Булардын баягы ошого чечкиндүү барган. Чечкиндүү, туура айтасыз, ошо чечкиндүү барганда мына булар баа бериш керек. Буларга действительно бул ошол кесиптин баатырлары да булар. Коркпой ошого барып, бул технологияларды баягы бизде билесиз да, бул мамлекеттик органдарга да өткөрүп бериш керек эксплуатацияга. Анан ошол бардыгын коркпой эмесин проектилерин жасашып, ошол технологиялар колдонот да дүйнө жүзүндө бардыгын бар көрсөтүп туруп, барып көрүп, анан ошондой проект жасап, бул проект ишке ашкан, эксплуатацияга бул имарат берилген, кызыл китеби, документтери бар, жердин кызыл китеби, ар бир үйдүн өзүнүн технический паспорту. То есть бул экспериментальный эмес да. Бул мындай кылып койдук, анан мындай кылып жөн эле баягы для галочки эмес, ар бир адамдын жашоочусунун өзүнүн колунда документи бар официально. Анан бул 9 кабат үй. Децентрализованный, жылуулугу дагы, ысык суусу дагы кошулган да. Ошол үйдө өзүнүн эмеси бар. Бул күн тийип атат, Кудайдын берген күнү бар. Күн менен суусу жылып атат. Мындай нерселер бар да, бизде аба ырайы резко континентальный деп коет.
Түшкө чейин кыш, түштөн кийин жай же болбосо тескерисинче түшкө чейин жай, түштөн кийин кыш болуп калат. Катуу шамал болуп, бурганактап температурасы секирип атпайбы? Күзүндө барыңыздар билесиздер, кыш сезон башталып атканда пока шаарда мэрия чечим чыгарып, баягы катуу суук болуп кетти деп, анан 3 күндүк жана нормалар менен күтүп, анан чечим чыгарып, анан бала бакча, поликлиника, ооруканаларга биринчи берип, анан мынтип үйлөргө берип атпайбы, жыл болуптучу. Ал жерде андай жок да. Ал жерде андай жок. Эч кимди күтпөйсүң, мэриянын постановлениесин күтпөйсүң, ашматтын эмесин күтпөйсүң, автоматташтырылган бардыгы. Эч кимден сурабайт, менден да сурабайт. Ошол компания иштеп аткан компаниядан да сурабайт, мягылайын иштетейинби деп. Жок, көрөт эшикте температура суукпу? Көрдү автоматически. Бөлмөлөрдүн, үйлөрдүн батиренин ичиндеги температураны көрүп турат кандай экен. Муздап баратса өзү сиз эч кимден сурабай эле үй комфортный температураны кармап турат. Бул баягы эрте келген кышка да. Анан дагы жакшы жери кышында деле күн жылып атат. Биз теге өзүңүз деле көрдүңүз болуш керек. Февралда эшикте кофтачан жүрдүк, жылуу болду. Центральное отопление иштеп атат. Бул эмне дегенди билдирет? Бул деген иштей берет, счетчигибиз айлана берет, ысырап корчулук калып келет. Ал жерде болсо автоматтык түрдө бардыгы өзү өчүп калат. Бул эмнени? Бул ошол автономный үйлөр, автономный откана деп коебуз, бул котельный мындай болгондо. Бул өтө мындай гибкий, жакшы жери, комфорт, ар дайым үйүңөрдө комфорт болот, жылуу болот, ысык сууда болот ар дайым. Анан сизге чыккан счет дагы азыраак чыгат. Өткөн жумада эле биз анализ кылдык, силер керек болсо силерге да көрсөтө алабыз ошол чыккан эсеп дүмөрчөктөрүн. Анан эсептеп көргөндө ТЭЦтен берген эмесине караганда, счетуна караганда азыраак чыгат экен. Бул деген экономияга алып келип атат биринчиден. Экинчиден жана кайра эле жаратылыш менен шарак болуп атпайбы, эч кандай выброс жок. Көмүр жаккан жокпуз, электричествосын андай көлөмдө жаккан жокпуз. Ошону менен ошондой бул үйгө мындай уникалдуу үй деп айтсак болот да. Бишкекте ошондой жасалган. Ошого окшош эле биз жасаганбыз Алматыда. Бул жерде баягы 9 кабат чоң эмес үй, Алматыда 4 кабат үй, бирок болгону ал жакта батарея көп, там 142 сиздер барып жасадыңыз. Алматыда жасалган проект, аякта деле көп жасалган проекттер бар, жеке үйлөрдө, бирок жанагындай көп кабаттуу многоквартирный дом деп коюшат го, ошондой баягы аяктай бир многоквартирный элитный домду ошондой жасаганбыз. Ийгиликтүү иштеп атат, алар деле аябай эме деп. Негизи Кыргызстанда бизде ошол, Казакстанда менин билишимче бүгүнкү күндө Алматыда ошой бирден бир проектлерде, башка андай жасалган эмес ал жакта. Жашыл экономика боюнча биздин коңшу өлкөлөрдө абал кандай? Эми бизге караганда бул кошуна мамлекеттерибиз, кошуна Казакстан мамлекет, булар экономикалык жактан алдыда болуп атат, бизден байыраак деп айтып койсок болот, эми анын сөзүнүн мындай уяты деле жок деп ойлойм да. Могу Кордайдын ары өткөндөн может байкагансыздар өзүңүздөр, баягы шамал менен иштөөчү чоң ветрогенераторлор турат, бул ошого ылайыктуу жер экен. Миллион шамал болуп турат, бул ошол жерде чоң станция курулган да, ветроэлектростанциялар курулган. Андан тышкары менин билишимче Карагандыда Сарайн деген жерде чоң аянттарда 100 мегаватт, 150 мегаватт дегенде чоң СЭС деп коет, солнечный электростанция. Бул жана күн энергиясынан алып электроэнергия чыгарган станциялар курулган. Бул ГЧП деп коет. ГЧП аларды жакшы иштеп, анан баягы түрдүү формула менен иштешти да. Жеке шериктештик. Ошондой мамлекет жеке шериктештик. Ошонун алкагында курулуп, алар да иштеп атат да. Анан ошол эле Өзбекстан. Алар да ошондой чоң станцияларды куюп, солнечный электростанцияларды куруп, анан иштеп атат. Анан Казакстандан айырмаланып, Өзбекстанда бул жанагы чоң күн станцияларынан тышкары бүгүнкү күндө жанагы кичинекей станциялар бар да. Мындан биз Европадан көп көрчүбүз. Ар бир үйдө эле өзүнчө эме турат, солнечный станция турат деп коет. Чатырлардын баары эле солнечный. Анан ошол жерде выработка болгон энергияны сетке сата аласың да. Сеттен да ала бересиң, сетке да сата аласың. Анан баягы Өзбекстанда азыр ошол иштеп баштады. Бизде азыр бул Четке сатканда кандай? Сетке сатат да. Мисалы үчүн Бишкектин алкагын ала турган болсок, сиз жеке үйдө жашасаңыз, үйүңүзгө коюп койсоңуз, ошондой үйдө выработка болуп, сиз күндүз жумуштасыз да. Үйдө киши жок болсо, үйдө потребление холодильник же
майда чүйдө нерселерге өтпесе негизинен колдонон жок да. Күнүс күн тийип турат. Ошолдо выработка болгон энергияны сетке бере берсе болот да. Бизде бүгүнкү күндө бул закон азыр кабыл эметип атат, азыр иштешип атат ошонун үстүндө. Анан закондон тышкары баягы эмеси бар да. Чисто технический жактары кантип кошобуз, кандай кылып санайбыз, ошол боюнча азыр талкуулар болуп атат, кызуу талкуулар болуп атат. Анан биз деле ошол дүйнөлүк немеге мен ишенем, ошого келебиз Кудай буйрса. Бул ел болбосо эмки жылы болобу, бирок баягы Кыргызстанда көп жакшы технорлор бар, жакшы юристтер бар, баары баягы ири шаркка иштеп, ошого алып келип, анан Кудай буйрса бул иштейт деп ишенем да. Себеп дегенде Кыргызстанда ошол жашыл экономика менен иштеген ишкерлер көппү? Көп. Бүгүнкү күндө көп. Потому что жашыл экономикада бул жанагы биз именно ошо күн тармагын, шамал тармагын, суу тармагын мындай ошол именно основной направление бизнеса кылып иштегендер ишкерлер көп. Бүгүн биз например айтканы жок, ошол жана суулар боюнчачы кичинекей арыктардан баштап чоң дарыяларыбызга чейин потенциал чоң. Баягы кээ жерде баягы дарыялардын потенциалын ашыкча көргөн жерлерди ойлойсуз да, могул жерде мынча алса болот экен деп. Биздики тоолуу районда. Анан Шараккан жайында барып баягы чоң ат менен агып кете турган суулар жайында кышкысын барсаң ал жерде кургап калат да, ал суулар. Анан түрдүү ошондой немелер бар. Анан барып стабильный аккан сууларды, ошолорду колдонуп, кичинекей кейстерди колдонсок, араш жерге мындай баягы өзүнүн биринчи кезекте азыр ошо биякта Кыргызстанда жеке ишкерлер да чыгарышып атат азыр. Мен билгеним 1-2 завод жакшы ошого заманбап технологияларды алып келип, бул жерге станокторду алып келип, адистерди четке чыгарып, могу бизде түштүктө Кыргыз унаа курулуш деген завод ошо жаш балдарды, жаш студенттерди чет өлкөгө жиберип, өздөрү окутушуп, ошолорду азыркы күндө ошо акырындан ошо бүткөн бүтүрүүчүлөрү, анан бул жерде мурдагы иштеп жүргөн адистерди топтошуп, команда кылып, анан акырын ошо ГЭС турбиналарын жасашып атат да. Эми Кудайым буйрса, бул бир күндө жасалчу нерсе эмес, бирок келечекте булар иштеп, анан баягы ошол тармакта жакшы өнүгүүлүү болот деген ишеничтебиз да. Айдарбек мырза, өкмөт жашыл экономика боюнча иштеген ишкерлерге кандай камкордук көрөт? Мисалы, сиздер кандай жардамга муктаж болуп жатасыздар? Өкмөт колдоо эме таза эле өкмөткө баардыгын илип койгон деле болбойт. Мамлекетке силер мындай кылып бериш керек, тигиндей кылып бериш керек деп. Бирок бүгүнкү күндө жылыш бар. Жакшы такыр эчтеке жок деп айткандан алыспын. Бул жашыл технологияларга бүгүнкү күндө жанагы алып келгенде НДС именно бир ошол баягы списогун түзүлгөн. Бүгүнкү күндө мүмкүн кийин дагы эме кошумча да бир жаңы нерселер чыкса же унутулуп калган нерселер болсо мүмкүн ошол тизмеге кирет деп ишеничтебиз. Анан жана ТНВ код эмеде растаможка кылып атканда ошо жашыл технологиялардын көпчүлүгү, менин билишимче, көпчүлүгү бүгүнкү күндө ошол жанагы уплата НДСтен бошотулду. Бул акыркы кардарга бул технологиянын жетиштүү болуштун баягы мындай орусча айтканда доступный деп коет го, ошол жеткиликтүү болуш үчүн, баягы чөнтөгүнө жараша ошол жеткиликтүү болуш үчүн бул жакшы кадам деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө ошол прям идеально иштеп кеткен жок, бирок иштеп атат. Айдарбек мырза, ошо Кыргызстандын келечегин жашыл экономика боюнча кандай элестетесиз? Мисалы, жакынкы 5 жылда, 10 жылда кандай болуп калат? Мен жакшылыкка эле жоруп, жакшылыкка эметем, жакшы болот дейм. Себеп деген айтып атпаймынбы? Жанагы эле азыр жаш адистерди окутуу, бул келечекке болгон эме да, инвестиция. Ошо бүгүн окуп аткан студент эртең келсе, бу жерде 1-2 жыл иштесе, анан кийин билимин колдонуп, ошо именно ГЭС тармактарында да, гидроэлектростанция куруу боюнча бүгүнкү баягы мындай билинбеген менен шамал тармагын изилдөө, именно шамал тармагын изилдөө, 3-4 жылдан, 2 жылдан бери иштеп жүргөн адамдар бар экен, таанышып атабыз, жолугуп атабыз алар менен, алардын да эмесин көрүп атабыз да, что Кудайым буйрса алар деле бүгүн болбосо эртең технологияны алып келип бул жерге койсо,
баягы акырындан жүрүп отуруп анан бул бүт ошо күн тармагы, шамал тармагы, гидроэлектростанциялар КЭСтер ошол иштеп баштаса, анан жанагы биогаздарды кайра иштетүү, анан ошолордон чыккан ошол жерге эле кайра турбина коюп, мисалы үчүн биз четте жүргөндө көрүп атабыз да, ошол жана очистной сооружениялардан чыккан баягы эмелерден переработка кылып, ошол жерге биогазовый установка кылып, анан турбина кылып кайра электр энергия, кайра жарылуучу энергия болуп атпайбы? Ошолордун баары акырын Кудайым буйруса бизге келет. Ишенебиз, 5 жылдан кийин буйруса биздики деле ошол кичинекей үйдөгү станциялар болот, сетке биз да бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар болот деп ишенем да. Ошол кеңири жайылат го. Байлыктары да чексиз эмес, ошону үнөмдүү пайдаланып, жашыл экономиканы мындай кеңири бардык тармакка жайылтыш керек. Сөз жок. Себеп дегенде биз бүгүн бактардын баарын кыйып, эгер отун катары колдоно турган болсок, көмүрдүн баарын казып алсак, алтыныбызды мындай деле казып атабыз, баарын жаратылыштын баарын булгап, мамлекеттин баягы бирден бир кирешеси болсун, баягы мамлекетке бир жактан эме түшпөш, каражат түшпөш керек да. Ошону ошентпей эле ошол жаратылыш эмелерине тийбеш керек да. Тийбей бул жерден билим сатыш керек. Балдарды окутуш керек азыр. Ошол жалаң эле жашыл технологиялар эмес, IT технологияларын окутуш керек. Мына дүйнө жүзү мына азыр баары өзгөрүп атат. Ошол кендерди кириске тийбей эле ошол возобновляемый источниктерди колдонуп, күн, шамал, суу, бул баягы эмеге көмүр жана энергия носительдерди айтып атам да. Андан тышкары биз аны эле каскан жокпуз. Жаратылышка чоң зыян биз эмне жана алтын каскан боюнча башка жана ископаемыйларды казып алабыз деп чоң зыян келтирип атпайлы. Ошонун баарын тийбей эле ошо жаратылыш менен эриш аркак тийбей, булгабай эле башка нерсе менен мамлекетибизди өнүктүрүп, анан мындай бай жашоого толук мүмкүнчүлүктөр бар. Анан биздин негизи биздин кыргыз өсүп келаткан муун, балдар, кыздар бардыгы жеңил окууга, жаңы легко обучаемый деп коет да биздикилер. Бат адаптация болот, бат өздөштүрөт. Ошентип эле биз ошо IT тармагында, башка именно билим берип эле ошо экономикабызды ошондон көтөрүп, жаратылышка тийбей эле жакшы жашап кетүүгө жана бай мамлекетке айланууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Адербек, сизге рахмат студияга келип ушундай кызыктуу маек курганыңызга. Сиздер Политклиника медиасынын сереп берүүсүнө күбө болдуңуздар. Биздин студияда мейманда жашыл экономика боюнча адис Айдарбек Байдөлөтов болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.